Бүгін 6 май. Ассаламу-алейкум. Көчет тегіп жатабыз. Англияда жамгыр, суу, кардаш дегенден көрі оламытып өзүбүздүн жерибизде ысык болсо дагы мынтип жалаңач болуп чечинип алып иштегенге эмне жетсин. Эртең менен кечинде үйдө болосуң. Көчөттөрдү кыска-кыска кыркып атабыз. Көчөттөрдү азыр тиксе болот. Болгону холодильникте болуш керек. Холодильникке чыккандан кийин 20 градус айырма болот. Сөзсүз 1 сутка сууда кармап туруп, анан стимуляторду кошуп, карнени кошуп эгип атабыз. Буга мүмкүн болушунча кыска, мына шаблон менде азыр кыска кыркышыбыз керек мынакей. Анткени азыр көктөө пайызы азыраак болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мүмкүн болушунча 1-2 гана бүчүргө акцент коюшубуз керек. Ошондо жакшы өсүп кетет. Анан көктөгөндөн кийин тынбай суу берип турабыз. 35 градус өскөндөн кийин бул жерде өспөй калышы мүмкүн. Ошого мүмкүн болушунча стимуляторду айдап туруш керек. Гумат беребиз. Жалбырактардан стимулятор чачабыз. Ошондо дагы мүмкүн болушунча 11-июнга чейин өсүп калганга мүмкүнчүлүгү болот. Азыр бул жерде 25 адам көчөт тегип аткан болсо, бул жерде буюрса Кыргызстанда, кыргызстандыктар үчүн 250 адамга буюрса гиляс терим иш болот. Аркасынан сразу шлангасын тартып, кечинде суу берилет. Азыр булар суудан чыкты. Көчөттөрдү сууга матырып коюп, анан тигип жатабыз. Көлүбүз мына жогору жагында, насостор ошол жагында. Суу чыгаргандар жерден метрин 1,5 миңден башталат. 1,5 миңден насадкасына жараша 11,5 миң, балким 12,5 миңге чейин болушу мүмкүн. Мына ушундай туугандар. Бул жер Кадамжай району, Кыргызстандын эң ысык айылдарынын бири. Жерге күз келди туугандар, мына боз болуп уже жерлер кургап баштаганга кыйла күн болду. Мына көчөт тиксе болот. Болгондо көчөттөр уктаган абалда болуш керек. Бисмилла. Сиздер менен Багастор Кыргызстан каналы болду туугандар. Тынч аман болуңуздар.